Азыркы учурда шайлоого аттанган партиянын үгүтчүлөрү элдин добушун алууга аракет кылып, шайлоочуларды номер 2 форма деп аталган документ менен өздөрүнө ыңгайлуу шайлоо тилкелерине каттаганга аракет кылып жатат. Бирок бул добуш сатып алуу катары да бааланууда. Алар паспортуңузду сурап, сизге да келсе керек. Жарандын жеке документи партияларга эмне үчүн керек? Түшүндүрүп беребиз. Номер 2 форма деп аталган документ 2011-жылдагы президенттик шайлоодон баштап колдонула баштаган. Демилгенин авторлары ички миграцияны эске алуу менен шайлоочунун укугун камсыздоо максатында ушундай жолго барганын билдиришкен эле. Мисалы, сиз бир нече жылдан бери Бишкекте турасыз. Бирок паспорт боюнча Баткенде катталгансыз. Добуш берүү үчүн 969 чакырымды басып өтүп, туулган жериңизге барууга мүмкүнчүлүгүңүз боло бербейт. Мындай учурда жашаган жериңизге жакын жайгашкан участкалык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылып, номер 2 форманы толтуруу менен Бишкектен эле шайлоого катышсаңыз болот. Шайлоочуну убара кылбай, анын каалаган жерден добуш берүүсүнө шарт түзө турган номер 2 форма убакыттын өтүшү менен партиялардын да пайдасына иштей баштады. Шайлоого аттанган саясий партия өзүнүн ар бир талапкерине аймактарды бөлүп берет. Талапкер депутаттык мандатка ээ болуш үчүн өзүнө бөлүнгөн шайлоо тилкесинен болушунча көп добуш алышы абзел. Эмне кылыш керек? Ал дос туугандарын, кол алдында иштеген адамдарды жана тарапташтарын өзүнө бөлүнгөн аймактагы шайлоо тилкелерине номер 2 форманын жардамы аркылуу каттата баштайт. Номер 2 форма добуш сатып алууда дагы колдонулуп жатат. Талапкерлер үчүн добушун саткан адамдардын шайлоого бир жерден катышуусу пайдалуу. Себеби ушундай жол менен талапкерлер шайлоочунун добуш берүүсүн көзөмөлдөөгө аракет кылабыз деп ишенет. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейинки шайлоодо канча адам номер 2 формасы менен добуш бергенин ачыктабай келет. БШК бул боюнча быйыл дагы үн ката элек. Партияга алардын талапкерлерине, үгүтчүлөрүнө шайлоочулардын паспортун алганга болбойт. Бул мыйзам бузуу болуп эсептелет. Ал эми добуш сатып алуу же сатууга дагы жоопкерчилик каралган. Жазык кодексинин 192 боюнча добуш сатып алган адамга 220 миңден 260 миң сомго чейин айып салынат, же болбосо 2,5 жылга темир торго камалат. Добушун саткан адамга дагы ушундай эле жазалар каралган. Шайлоочу мындай факты боюнча тиешелүү органдарга алдын ала эскертсе гана жоопкерчиликтен кутулат. Ал эми партиянын добуш сатып алганы аныкталса, Борбордук шайлоо комиссиясы аны шайлоодон четтетип кое алат.